саламатсыздарбы? Урматтуу кыргыз журтум, кут берүүнүн көрөрмандары. Улуу кыргыз улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса, тыптыйпыл болуп жоюлат делет бул ааламдык билдирүүдө. Ошондо мындай жөнөкөйлөштүрүп ойлонуп келгенде бул эмне жөнүндө түшүнүк болуп атат. Мисалы азыр окумуштуулар мындай ааламды иликтеп атат, мындай Марсты иликтеп атат, Айды иликтеп атат, инопланетаны иликтеп атат, мындай издеп атат, изденип атат, ар кандай бир кыр сырларын ачып атат. Бирок кыргыз элинде бул дүйнө элинде болуп аткан, мындай өнүккөн мамлекеттерде изденүү болуп атат. Өнүккөн дүйнөдө же ушу адамзатты сактап калабыз дегендер ушундай изденүү болуп атат. А кыргыз журтунда окумуштууларда же болбосо эл алдындагыларда мындай изилденүү жок. Кыргыз журту дагы изденүүнүн үстүндө болуп атат. Мисалы ушул карапайым эл изденип атат. Кандай өсөбүз дегендей. Анан ушул 21-кылымдын сыры кыргыз журтуна ошо кайып илими катары баягы конок кайып илим, нике кайып дегендей дагы ошо илим мындай кайып дүйнөдөн берилип атат. Мындайча айтканда төкмөдө эле бир оозуна салып төгөттө көкүрөккө берип атса эмне кылат? Анысы кандай ошол көкүрөккө көп нерсе берилип атат. Ошондо азыр эмне болот делип келгенде биз жөнөкөйлөштүрүп ушу аалам сырын жалпылап айтайык. Табият, адамдын жашоого жаралуу максатын айтып келдик. Бүгүнкү талкуубуз же темабыз ушуну улай сүйлөшөк. Адамзатта эмне өнүгүү болот? Турпатында кандай өзгөрүү болот? Телосунда кандай өзгөрүү болот? Аны үчүн эмне кылыш керек? Анатомия эмнени каалап атат? Психология кандай иштеш керек? Ушул жөнүндө бир сөз кылалы. Ушул ааламдык сабакты баштаардан мурун көрөрмандар өзүңүздөрдү бош алып отурсаңыздар, ошо боштондук эң биринчи закон ошо алтын доордо. Ошо боштондукта болсо адам көп кыжаалат болбойт, кыйналбайт, оорубайт. Боштондук бул өзү рамкадан чыгуу. Аалам табият адам жөнүндө кең түшүнүккө ээ болуу, өзүндөгү керемет күчтөрдү өнүктүрүү, өзүнө ишенүү, жаратуучулукту иштетүү. Боштондук бул жанга, канга, танга баш ийбөө, эски иньян, ак кара түшүнүктү жоюу, жаратуучу аң сезимди иштетүү, инопланетан болуу деп коет да, энергия иштетүү. Боштондук ар бир инсан өз эмгеги менен жетет. Ал үчүн түрдүү мындай эски түшүнүктөн чыгып, такыр башка цивилизацияга өтүү керек. Боштондукта жашаганда эски ойду такыр жоюу керек. Болбосо өзүң топтоп алган кереметти ошо эски ой жоп коет. Өзүңүздөрдү бошотуп, ошо көзгө көрүнбөгөн көп энергия кереметтер бар экен. Ошо эң чоң эле энергия, ошо боштондук энергиясы менен турпатымды бийлесин деп кайра кайталап айтып, анан ошо кайра денеңизди бошотуп, оюңузду бошотуп, турпатыңызды бошотуп, ошондой отуруш керек. Ошондо биз бүгүнкү күнгө чейин отурумдук деген жашоо менен жашап алыппыз. Муну кайра кайталап өтүш керек. Ушул илимде так көп берилет, көп кырынан берилет. Отурумдук рахат денени уулантып келген экен. Ошо кысылуу, кыжаалатчылык, көрө албастык, мындай же болбосо үйдөсүнүү, менменсинүү, ошол анан кайра бийликтен түшүп калсаң ош бетер кысылып калуу. Кыскасы отурумдук рахат көп, түрү көп. Дене рахатыбы, ичкиликпи, же болбосо эки көзгө алдырып коюубу, же көз карашка алдырып коюубу, же ойду бузуп алуубу, же өзүн өйдөлөтүп сезүүбү, ушунун баары эле отурумдук рахат. Отурумдук рахат денени уулантып келген. Биринчиси. Экинчиси, отурумдук рахат
астанага арамишти жайгаштырат. Андан ары үчүнчүсү ажал отуна түртө салат. Мына ушул эфирдин эң башкы мааниси эмнеге адам өлөт, мейли төрөлүптүр, чоңоюптур, эмнеге өлөт? Биз ойлогонбуз мурун туулуш керек, эптеп күн күйрүш керек, анан бир өлөт, өлүш керек дегендей эле түшүнүк болуп калган. Жакшы өлүм болсо экен дегендей түшүнүк болуп калган. Жок, өлүм деле жок нерсе экен да. Мына кейбе, кепчибе, ошо отурумдук иньяндан чык, ак кара түшүнүктөн чык, ошо жамандын жакшы жагын көр. Мисалы башыңа келген эле кысылуудан анан бир мындай кысылып туруп анан бирдемени адам ойлоп табат да. Кысылбаса, башына келбесе ойлонуу болбойт, өсүү болбойт. Ошо кысылуу бул кыйынчылык, ошо кырсык. Ошо деле жакшы экен. Ошонун ар жагын көргөн кезде эле адам мына иньяндан чыкса нурданат экен. Мына ошон үчүн бошот деп атканыбыз эле ошол нурдануу. Караңызчы, эмнеге адам өлөт? Мына ошол суроого деле жооп издеген эмеспиз. Адам эмнеге жашоого жаралды? Аны деле жооп издеген эмеспиз. Өзүбүздү тааныбай келгенбиз. Тааныбаа дегеним ушул жаныбыз ааламдан келгенин, кайра ааламга кетерин, бул жерге бир кызматка келерин, бул жерде ар бир доордун мындай шартына жараша адамдын бир кызматы болоорун билбей келгенбиз. Ошентип ошо отурумдук рахат денени ууландырды, астанабызга арамишти жайгаштырды, андан ары ажал отуна түртө салды. Бул илимдин башында деги эле окууда же ошол оору сыркоодон мындай арылуу үчүн, бир аң сезимге бир нерсе кирүү үчүн ошо эң биринчи ошо өзүңүздөрдү бошотуп, анан улуу рахат деген бар. Ошо улуу рахат эмне кылат? Улуу рахатка өтүү керек. Дене башты кой берип, ушул улуу рахатта дене нурданат, анан кубулат. Кубулат деген эми? Оюң башка дүйнөдө иштейт. Оозуң майдан эмес, улуулукту сүйлөйт, кубулуп башка кызматта. Көзүң жамандын жакшы жагын көрөт. Мына ошондой же нурданат, кубулат, же болбосо назарың күчтүү болот. Ошон үчүн утурумдук рахаттан чыгып улуу рахатка өтүш керек. Улуу рахатта дене нурданат, кубулат, ушу денеңиздерди бош кармаганда оору сыркоодон айыгасыздар. Улуу рахатта ааламдан бир учуучу жан учуп келип денени тазалайт. Улуу рахатта ушул бош жаткан кара куш мейишке түшөт. Улуу рахатта адам ошо эмоциядан чыгат. Мындай жан дүйнөсү кысылып калган жан дүйнө улуу рахаттан кийин бир айтымчылык, бир сезип туюу башталат. Ошон үчүн өзүңүздөрдү бошотуп, ошо ааламдык сөз менен кошо энергия өтөт. Азыр ушу энергиянын доору келди. Эволюция бүттү, эмоция бүттү, энергия доору башталды. Азыр мынтип айтканда, мындай кыскачараак сөз менен айтканда, эри бардын заманы эмес, энергия алуунун заманы. Же каражаттуулардын доору бүттү, азыр касиеттүүлөрдүн доору башталды деп айтсак болот. Анан эми ошол энергия алуунун заманы деген ушул эң биринчи энергия, ошо боштондук энергияга өтүш керек. Ар дайым ошо өзүн ар дайым боштондукту, өтө боштондукту пир тутуп жүрүш керек. Анан ушу мен улуу энергиянын ээсимин деп ойдо ушулжаш керек, ошону айта жүрүш керек. Улуу энергиянын деген эми жаныңыз улуу дүйнөдөн келген. Улуу дүйнөдүлөр кандай күчтүү болсо, сиз да күчтүүсүз. Жана улуу кыргыз деген ошол. Мисалы, кудайлык сыпат адамда болуш керек. Кудайлык кечиримдүүлүк, Кудай жаратып бергенди улап берүү, сактап берүү, теңир сени теңге, жерге теңдикти кармап бер деп туруп ошо калыстыктан кайтпоо. Ошол улуу энергиянын ээсимин. Менде улуу сыпат бар деп өзүңдү бош кармасаң, ошондо баягы аксакал азыраак сүйлөйт, бирок болушун сүйлөйт. Болор болбосго көңүлүн оорутпайт. Мына улуу аксакалдар ошолордон пата сурайт. Аларда улуу ойлор бар. Аларды мындай адамдар пир тутуш керек. Ансыңандай ошо улуу энергиянын ээсимин деп, мына боштондук энергиясы биринчи, анан улуу энергия, андан кийин багындыруучу деген энергия бар. Багындыруучу энергия качан жайгашат? Ошо өзүңүздөрдөн аң сезимиңиздер көк мейкиндиктей тынч турган кезде, тынчыткан кезде, ошо багындыруучу энергия сизден орун алат. Ошондо адам башы ийиши мүмкүн,
жана табиятты баш ийдирген го, жамгыр жаадырып. Мына ошондой улуу сыпаттар адамда болуш керек. Башатта ошо адам ошондой жаралган, кайра башатка кайтуу куюну жүртү. Бул негизги сабактын башындагы чоң тартиптердин бири. Өзүңүздөр ушу бош кармаңыздар. Түшүнө бербейсиздер. Көп ал үчүн биздин мындай аң сезимибиз аябай жабыркап калган да, түшүнүш татаал. Бирок баардык керектүү нерсе айтылып атат, ирети менен бар айтат. Кантсе да ушул кичине адам азыр бирөө аябай семирип алып, жаны кыйналып ошол бир грузовой бир нерсени сүйрөгөндөй болуп жүрөт. А кээ бирлер ушу башына, турпатына мусорду үйүп алып, ошону менен жаны кыйналып жүрөт. Ошо мусор ой, ошо эски түшүнүк кетиш үчүн эң биринчи денеңиздерди бошотуңуздар. Бош кармаңыздар. Анан эми мындай ойлонуп көрсөңүздөр, мисалы байгедейлер жашап аткан кезде деле байлар бай болуп жашайм деп ойлогон да, мисалы Ленин заманы болгондо. Анан эми ошондой система түзүлүп, кембагал байларды ортого тартып, малын ошол колхоздоштуруп, активдештирип, иретке келтирген кезде такыр моюн бербей да басмачы болуп жүрдү го. Анткени алардын үйү ушундай өтөбүз деген да. Азыркы күндө деле мына антип көрдүңүзбү, улам бир доор алмашканда бир нерсе өзгөрүп турат экен. Мына азыркы күндө деле адамда азыр мындай ой да, мындай жалпы карап көрсөңүздөр. Элден кем болбоюн, балам элден кем болбосун, үйлүү болсун, окусун, үйлөнсүн, жайлансын, анан бай-байбиче бололу, анан бир жакшы өлүм берсин. Балдардын жыбыгын көрсөтпөсүн деген эле түшүнүк болуп калган. Жок, андай эмес. Эми ошол жана байгедей бир кезде кедей байкуш кедей болом деп кул баягы кул сезим менен жашаган, эптеп курсак тойсо болду. Аялы күлүн чыгарып отун жакса, эри отунун жагып малын кайтарып дегендей, отунун жарып малын кайтарып дегендей. Анан бир башка заман болду го тегиз. Андан кийинки заман азыркы түшүнүк ушул болуп калды. Баланы детсадка алып барыш керек, анан ырга хорго катыштырыш керек деп. Анан эрге бериш керек, бир орун табыш керек. Жок, ошого жашоого жаралуу максат ал эмес. Азыр дагы эми ошондой бир түшүнүк баягы байгедей жоюлгандай, азыр дагы ушул аял эркек жашоосу, же ак кара жашоосу, же болбосо ошол баягы улутка бөлүү, динге бөлүү, ак карага бөлүү, жаман жакшыга бөлүү, бул заманда азыр бүтүш керек. Ушул боюнча темабызды улай эле. Көп жыл адам эволюцияны жашады. Көп жыл тажрыйба топтоду. Улам жаңы келген кресло мындай жок эле биз бала кезде. Мисалга дивандын же техниканын дегендей, улам жаңы жаралгандар өзгөртүп, жаңылап, комфортный кылып баратат. Мындай евро деген ремонт жок эле. Демек ошентип атып адам көп жылдык эволюцияны басып өттү. Эволюция, мындай өсүү. Эмгектин, тажрыйбанын негизинде азыр адамдын гени жетилип кетиптир. Турпат. Гени жетилген кезде ошо каракуш мээни ишке салыш керек. Каракуш мээ бул жаратуучулукту аткарат экен. Каракуш мээни биз мындай мээни эмоцияга же өзүмчүлдүк иштеткенде эле анан ал турпатты эмоциядан эле анан турпатты күйгүзүп, ошо энергияны пайдалана албай, мындай ааламдык жашоого жаралмак. Анан ошо эмоция кызылгандуулук менен жүргөндө жанагы шишик, жара, спид, ар кандай мындай айыкпас дарттар ошондон пайда болуп атат. Бул эми медицина рак эмнеден пайда болуп атканын бүгүнкү күнгө чейин тактай элек, а бул кайып илимде так берилип атат. Ошон үчүн оорубайм десек, иняндан чыгыш керек. Улутка бөлүүдөн, динге бөлүүдөн, ак карага бөлүүдөн, муну аял эркек деп бөлүүдөн чыгыш керек. Тетирисинче баары эле Кудайдын бир жаратканы, баары эле ушул жамандын деле жакшы жагын көрүп ушинтип жашаса, адам өзү оорубайт. Демек башыбызды биз иштетишибиз керек экен. Иштейт. А ошол каракуш мээ толук, анан такай, дагы бийиктеп иштеш үчүн мына ушундай окуулар, суроолор, жооптор сөзсүз керек. Биз эми астын ала билген адам катары, доордун талабын билген адам катары, көсөм катары алып бара айтабыз да. Муну баары бир адам актайт, туура экен. Биз артта жүрүппүз, биз туура түшүнө албаппыз деп баары бир акталат бул эмгектин баары. Ошентип каракуш мээ ишке түшөт. Түштү кээ бир адамда. Эми ошондо каракуш мээ
бул жаратуучулукту аткарат же Кудайдын ордун аткарат делип берилет. Эми ошондо оюң менен бир нерсени жаратып атпайсыңбы? Мындай жаратуучулук, назарыңды. Ошондо кара куш мээ программа мээ башкача иштеш керек. Ушул боюнча анан улап сүйлөйлү. Кара куш мээ ошентип ишке түштү. Иштетиш керек. Кара куш менен иштетүүдө пендечиликке таандык астыңкы бөлүгүн программаны өчүрүү керек. Мисалы, кой мен ак карадан чыгайын. Бул мен дос душманга туура багыт бере алам. Мына дос душманга туура багыт бере алам. Мен улуу күчүү дебей, жаман жакшы дебей, улуу маданият менен мамиле жасайм. Мурун болсо бөлгөнбүз да бул. Бирөөгө башкача мамиле кылып, экинчиге тегиз мамиле кылбай. Мына ошондо астыңкы бөлүгү өчөт. Бул кара куш мээ могу адамзаттын биригүүдө, ошо бир жаратуучулукту иштетүүдө, адамды ушу эски түшүнүктөн куткарууда ушу кара куш мээ иштейт. Ар бир адамга ошол мына эми сиз улуусуз, улуу кыргызсыз, улуу агасыз, чыгарышыбыз керек, боштондукка куткарышыбыз керек. Могу кыйынчылык бир майда түйүшүктөн. Ошондо ар бирине дух берип, жаратып, жазап, сен улуу элдин урпагысың деп, ошону айтып, ошону түшүндүрүп, анан ошол сенин назарың өтүш үчүн ушу кара куш мээ ишке түшүш керек. Кара куш мээ толук иштеш үчүн мантраларды, жаратуучулук сөздөрдү айтыш керек. Менин оюмда карама каршылык, пендечи акыл жоюлган. Кайра менин оюмда карама каршылык, пендечи акыл жоюлган. Мен күн башмын, түбөлүк бошмун. Мына ошо боштондукта отурган кезде, ошо өзүн бошоткон кезде, анан кара куш мээ ишке түшөт. Башкача адам ойлонуп калат. Андан кийин мына азыр ошо жаратуучулук башталды. Азыр бирөөнү ойлойсуңбу, сүйлөйсүңбү, келип калат, чалып калат, орундап калат, бул болуп атат. Ошондо Кудай сыяктуу, Кудайдай эмес, Кудай сыяктуу жаратуучу акыл эс менен жашаш керек азыр. Эскичиликти өчүрүп. Ал эмне болот? Мейли майдалана берсең, сен өзүң эмоцияга болосуң, карыйсың, ооруйсуң, башка эч пайда жок. Бирөөнү ушактай берсең, абага жагабы, арбайга жагабы, адамга жагабы, Аллага жагабы, жакпайт. Өзүңүзгө эле оор, жаман ойдо болосуз, ооруйсуз. Демек андан өз башыбыз үчүн чыгышыбыз керек. Анан ошол кезде Кудай сыяктуу жаратуучу акыл эс менен жашаш керек. Ошондо жарат деген эмне деген сөз? Мына биз жаратып атпайбызбы? Кыргыздын духун көтөрүп атабыз. Улуу кыргыз. Жаман сөздү оозуна албайт. Жаман адам келсе, жакшы атты угузуп узатып коет, антпесе куту качат. Бул жаратуучулук. Ошого адам калыптанып атат. Мен ошол жаман сөздү айтсам кутум качат турбайбы деп. Ансыгандай ошол жаратуучулук чоң кызматка которулуу. Могу жашоого өз башы менен жооп берүү. Адамдын тагдырын жаратып алат, сүйлөп, ойлоп, мактап, духун көтөрүп, табиятка мээрим төгүп, табиятты жаратып алат. Мына азыр табияттын ушун толкуну келатканда кантип токтотсо болот десе, мээрим менен токтот. Табияттын эмоциясын эмне кылыш керек, токтотуш керек, мээрим менен токтот. Адам эмоцияга түшүп атса, сен мантра менен ичиңен жаратып кой. Азыр оңолуп калат, азыр түздөлүп калат, кичине ой оңолуп калат деп ичиңен эле баягы кайталоо менен ошентип адамдын эмоциясын токтотсо болот. Ансыгандай ушул табияттын тагдырын, ааламдын тагдырын, адамзаттын тагдырын ойлонуп, жаратып алып анан адам ошо менен рахаттанат. Мен кубанып атам. Ошо улуу кыргыз дей берип, азыр түшүнсө түшүнбөсө да улуу кыргыз деп баратат. Демек жаратып атам, жасап атам, кулагына куюп атам кайра. Аял эркек жашоосу мынабу. Ак кара жашоосу бул өлүмдү жараткан. Ак кара философиясы. Мына ошонун чын эле нерв болуп атып, ал болуп атып, бул болуп атып. Турмушка чыктың, сен эрге тагдырың тапшырды. Сени эриң жыргаткан жок го. Тетиринче энергияңды жеди, сөктү, тилдеди, урду, карытты, мисалга. Ошондон биз энергия жеген
ырахаттан чыгып, алыстап, ой менен улуу нерселерди, улуу ойлорду же ушу жомоктоштуруп, боеп туруп жаратып чыгышыбыз керек. Ошондо ушул Кудай сыпатка өткөн адам, мына Кудай сыпатка өткөн, ошо бийик сыпатка өткөн адам бир жыйынтыкка таянып алып туруп анан жаратыш керек. Мисалга, кантип жаратабыз? Мына табиатты бейишке айлантып жарат, аял эркекти эгизге айлантып жарат, өлүмдү жоюп жарат. Мына карасаңыз, эми ошондо бир жыйынтыкка таянмайын жаратуучулук иштебейт. Ал аял, бул эркек. Адам да бирок экөө. Адам ким? Улуу дүйнөдөн келген. Жаратуучу. Бул өз жолун билбей эле кырсыкка урунуп алды. Башатта адам жаралганда жаратуучулук касиети иштеген. Жаратуучулук касиетин жоготуп анан пендеге айланган. Анан пендеге айланганда анан дин, бийлик, байлык жана башка түшүнүккө түшүп кеткен, ылдый пастап. Мен көзүм менен көрүп калдым, эми ушу ышкырганда жел келип талкан сапырганын. Эми бул жаратуучулук. Айлапа чогулуп кара койду союп пата кылганда жамгыр жааганын көрүп калдык. Жаратуучулук. Анысы кандай ушул жаратуучулугубузду азыр иштетишибиз керек экен да. Жаратып, жаратпасак эчтеке болбойт. Мына ошондо бир мындай жыйынтыкка таянып алып анан иштетиш керек экен адам. Ошондо анан жаралат экен. Мисалы жаман. Жаман эмес да. Жаман жан дүйнөсү эле жарды адам. Жан дүйнөсү жабыркап калган адам. Аны жарат сен. Сен улуусуң да. Жаман адам келсе, улуу кыргыз. Жакшы сөз айтып уютуп салат. Өзүнө окшоштуруп уютуп алат. Жамандын аягын жоюп салат дегендей жарат. Мына Кыргызда түрмө болгон эмес. Көчмөн турмушта. Ушу касиеттүү адамдар биринчи уят карган, тил деген, ар тараптан айткан, уялган, башына суу куйгандай болгон, жеткире айтты да. Сөзмөр, тилмеч, касиети, энергиясы бар. Анан акырында кой балам, пендең калып периштеге айланчы деп ата берип койгон. Ошо менен эле баягы эски ою, эски түшүнүгү, эски кылыгы уят каруу менен эле бата менен жаратып койгон. Анысы кандай мына азырда ошондой бир тыянакка келип алып анан жаратышыбыз керек. Ошондо эмнени жаратып атат мына бизден илим алгандар азыр? Пендечилик законду жок кылып атат. Бул табылма нерсе өзү бүтүп атат да. Бизде бар ушу ордодо отуруп алып энелер, агайлар жаратуучулукту иштетип аткан. Алар дагы эмнени жаратып атат? Мисалга, азыр адамдын башына күн келмейин изденбей атат. Керек болсо алар мындай ооруп келип ооматын алат экен адам. Бирдеме болуп изденип барып анан жолуңду тапкандай ооруп буйруп коюшу мүмкүн. Анан изденип келет. Анан кайра аягын жанагы кырсыгып келген балага пата бергендей жолун таап койсо бийиктеп өсүп кетет. Алар эмне кылып жаратып атат? Аял эркекти эрегиштирбей, тирештирбей, бирин энергиясын жедирбей, тетирсинче ийгиз кылып жаратып атат. Табиат башатта бейиш болгон, бейиш кылып жаратып атат. Ошентип бир жыйынтыкка таянып алып туруп анан иштегенде жаратуучулук иштейт. Же болбосо мына сиз улуу адамсыз. Бирөөлөр чакырды. Пата берип коесуз баке, мен депутаттыкка коюп аттым эле деди. Мисалга. Анан келип эле омин дегенде болбойт да, ал иштебейт. Анткени сен жыйынтыгын көрбөй берген батаң же бир жыйынтыгына бирдемеге таянып туруп ойлогон оюң болбосо ал аткарылбайт. Андан сураш керек. Анын аягы эмне болот? Элге канчалык пайдасы бар? Сенин оордуң барбы? Же агаңа оорун бербейсиңби? Же мунун эмгеги бар, духу бар, түшүнүгү бар, түсү бар, өңү бар, тили бар, духу бар дегендей. Анан ошентип туруп анан кой балам. Сен жашың келе элек, же сенин деңгээлиң жете элек, же ар ким өз ордубузду билели деп анан пата берсең, анысы кандай? Азыр дагы ошол эски доорду бүтүрүү үчүн бир жыйынтыкка таянып алып туруп анан адам жаратуучулугун иштетет. Эгер ушу кара куш мээңди жаратуучулукка иштетпесең, ал эмоция өзүңдү жеп кетет. Ошон үчүн бул алтын доордун мыйзамына ак кара дебей, аял эркек дебей, улутуна түсүнө карабай жоопкер, жанына ар бир адам сак болуу керек. Сен жаратуучулукту иштеткенде өлүм тозогунан адам өзү кутулат.
бул эмне деген кеп? Эмоциядан, атаандашуудан, арыздашуудан гана өлүм келип чыккан. Сен ошондо башка бийик дүйнөнү ойлогондо, бийик ойлорду ойлогондо, улуу дүйнөдөн келгениңди, улуу кызматыңды билгенде, башың башка иштейткенде турпатың аман калат. Кайра эле өзүңүзгө келип такалат. Оордан кутулгуңуз келеби? Келиңиз ошо алтын доор үчүн же коомдук иш үчүн күрөшүңүз, калыстык үчүн күрөшүңүз. Мына ошентип отуруп кара куш мейишке түштү, анан адам жаратуучулукту иштетип баштады. Андан кийин биздин психологиябыз, мээбиз эмнеге иштеш керек? Бул доордо. Бир кызыктуу мыйзам да бул жерде. Мына өзгөрүү болот да, ошон үчүн эски доор, эски закон менен жашаган эл, жер, адам, ошол саясат, ошол мамлекет банкрот болот. Ошон үчүн жаңыга өтүш керек. Жанагы социализм системасын курганда өзгөргөндөй, азыр да биз ошо жаңыга өтүшүбүз керек. Ошол кезде эмне иштешибиз керек? Биздин мисалы башыбыз, мээбиз кандай иштеш керек? Ошол аң сезимибиз кандай иштеш керек? Алтын доордо ар бир адам, аң сезимдүү адам пендечиликтин бай кайталаган жашоого могу мээсин, энергиясын коротпой, орун бербей, жогорку аң сезимге жогорку түшүнүктөрдү киргизип, эски түшүнүктү жана мантра менен өчүрүп, мисалы байлык бийликтин орду чындык менен алмашканын терең баалайм деп мисалы мантра катары айтып. Чындап эле мына байлык бийликтин орду азыр чындык алмашып атат. Эл козголуп атат, эл калыс болуп атат, эл чындыкты сүйлөп атат, интернеттеби, жалпыбы мындай өзгөрүү болуп атат. Анысы кандай? Ошол аң сезимибизге биз жогорку аң сезимди киргизишибиз керек. Жогорку түшүнүктү киргизип, эски түшүнүктү ушу мантра катары жаратуучу сөздөрдү айтып өчүрүү керек. Адамга жаратуучу аң сезимдерге жетишүү үчүн ушундай бир улуу кыялдарды ойлоп өсүүбүз керек. Ар бир адам аң сезимди кайра жаңыдан тарбиялоо үчүн көрүнбөгөн иштер менен рахаттанып, аң сезимден карама каршылыкты түшүнүктөн алыстатып, ушундай энергия топтоочу, ушул эфирдин маңдайында энергия өтө көп өтөт. Мисалы, же болбосо бир жакшы тобу, же бир кыялданган жерби, тынч жерби, бай 40 күн сүкүттө отурду, же 40 жыл тен деген бир кептердей ушул аябай энергия топтоочу жерге келип, анан аң сезим менен бир жаратуу, кубулуу, ушундай бир бийик ойлорду ойлоо, ушинтип аң сезимди жаңыдан тарбиялаш керек. Энергия бөлүп чыгарууга, бата берүүгө, дух берүүгө, же болбосо бир бөтөнчө аң сезимге ээ болуу керек. Мына ошентип аң сезимибиз башкага иштеш керек, урматтуу болуу жуктум. Ошентип эски доор ошондуктан бүтүп атат. Эски түшүнүктө жашагандыктан ошон үчүн оору, сыркоо, карылык, өлүм ошол тез болуп атат. Бизде рекламалык тыныгуу бар экен, андайдан сөзүбүздү уласак. Урматтуу болуу журтум, башка багыт жок, башка өнүгүү да жол жок. Ошондуктан ушу күйүп-бышып кыргыз бир кырсыкпаса экен, бир күн болсо дагы энергиясын, убактысын бир улуулукка же туурага пайдаланса экен деп ушу аракетте болуп атам. Бул эфирдиби, гезиттиби, же биздин китептиби сырттан каржылаган эч ким жок. Ошо карапайым эл өзүм ошо каржылап, чыгарып, жеткирип, ошо адамдар түшүнүп алып кете бербек экен деп карапайымына дагы, оппозициясына дагы, деги эле баарына барып ушу бир кичине өйдөлөп кете бербек экен деп бизге баары тең да, баары бизге бирдей. Мен үчүн жаман жок, бийликтегилерди абдан жакшы көрөм, оппозицияны да мындан жакшы көрөм, карапайымды да мындан жакшы көрөм. Баары эле бир тең да, ошол бир аракетибизди кылып келет. Ошон үчүн башка жол жок экенин билиңиздер. Өнүгүүнүн башка жолу жок. Ошондо алтын доордо аба коюлду, бир энергия пайда болду. Ошон үчүн адам азыр мындай дем алуусу оорлоп атат. Туруп эле бир
жана жаштардын мууну бөлүп атканы, эски жашоосуна батпай атканы, кээ бир адамдар айтып атат ушу качкын келип атат, анан кээ бир адамдар жашоодон жадап бүттүм деп атат. Көрсө ушул мындай башка көзгө көрүнбөгөн бир улуу мыйзамдардын иши болуп атат. Анан ошону туура эмес пайдаланып алып, анан бул жерде так берилет, эми шишик, жара, рак оорусу деп. Анан ошол кан менен айланган организм кызыл кандуулук менен иштесе тез эле ууланып, денени жылмаланып жеп коет деп. Учурдун талабын сүйлөп атам мен, туура түшүнүп алсаңыздар. Бир гана өкүнүчтүүсү, нени сүйлөп атасың деп келген укмуштуу жок. Бир эле бир көчөдөн бир мугалим жолуктум, Муктан мугалим экен. Мен сиздин эфирди көрүп атам, муну дүйнөгө алып чыгышыбыз керек. Мен англис тилде өзүм перевод кылам, мен дүйнөгө жөнөтөм, ал бул деп. Мени кубандырды. Мен ушул кичине түшүнүгүмдү жазып, ал эжеге бердим. Ушуну которуп көрүңүзчү, жөнөтүп көрүңүзчү деп. Анан ошондо азыр адамзатты биз сактап калышыбыз керек болуп атат. Улуу мыйзамды жаратып адамзатты ортоңку жолго салышыбыз керек. Андан кийин эми ушул доордо мына тело иштеш керек болуп атпайбы? Аң сезим башка дүйнөнү иштеп, ою менен көп нерсени жаратыш керек болуп атат. Анан ошол кезде эмне буга каршы келет экен десеңиздер, техника. Мына интернет жанагы майдаланып түшүп кетти. Ошол боюнча мурунда биз кайталап өткөн дагы бир тереңирээк түшүндүрүп коеюн. Алтын доордо техниканы пайдалануу өтө чоң зыян туудурат. Себеби адамдын психологиясы өнүкпөйт, жана кара куш мээ ишке түшпөйт. Мына ошо улуу рахатты сезбей, же интимный чувство деп коет. Ошо мындай отурганда ошо интимный рахат деп коет, ичиндеги бир өзүнө көзгө көрүнбөгөн рахат. Же болбосо ошол мамиле, мисалы, табиятты сен жакшы көрүп атасың, ал ичиңен сен канча жакшы көрүп атканыңды жаныңда турган адам түшүнбөйт да. Ансыгында ошол интимный чувство, ошол гармония ичиңен ааламды, арбайды, мисалга, ансыгында ошол рахат иштебей, ушу клеткалар иштебей, сезимдер өчүп, адам жырткычка айланат. Адам ушу техникага өтө болгондо абада НЛОлорго туура келбейт дагы, катастрофа өтө көп болот. Табият кырсыгы өтө көп болот. Бул табияттын же табигый мыйзамга каршы иш. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Угатабыз сизди. Алыстап кетти окшойт. 21-кылымда ушул улуу күчтөрдүн, мына ушул ааламдык күчтөрдүн же инопланетандардын ишине карама-каршы иш болуп калат. Адамзатты алаксытып ушу майдага, мындай телосын ишке түшүрбөй, техника алаксытып, эволюцияга байлап, туңгуюк жолго такап коет. Техниканы пайдаланганда адамдын сезип туюусу өчөт. Техникалык робот мүнөзгө өтүп калат. Ошону эле ээчип, не деп атыптыр деп. Мына биз айтып атабыз, өлбөстүк болот. Өлүм сырын таптык да бир иняндан ак карадан. Өлүм сырын түшүнө албай, өлбөстүккө өтө албай, кыйроого учурайт. Анын даамын сезбей калат. Эски түшүнүктө болот. 20-кылымда техника доорун аяктаганын билип адам азыр. Турпатты адамдын телосын ишке салыш керек. Техника адамзаттын аң сезимин өтө өчүрөт, жырткыч мүнөзгө салат. Аны эч ким билбейт. Техниканын жетишкенине таянып отуруп, адам өзүн унутту. Жолунан адашты, аң сезими өчтү. Баягы буту колун кесип койгон адамдай болуп, мунжудай болуп калды. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Кечирээк алып калып атат окшойм. Мына урматтуу улуу журтум, караңыз, азыр ушу турпатты биз бийиктик өткөрүшүбүз керек болуп атат. Көрөрманыбыз бар экен? Ошентип бир доор бүткөнүн эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Башка бир доор башталып атканын эсиңиздерге салыңыздар. Ошого аракет кылыңыздар, ошого калыптаныңыздар. Бир кыргызга чындап эле кут берилди да.
ошо кудуреттүү улуу табылга көктөн түштү. Аны адамзат мындай мага окшогон окумуштуулар сиңирди, жазды, иреттеди. Мына туш тарабынан алып барып атат. Турпатты, теланы, телепатия деп коет го, ошону ишке салыш керек болуп атат. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз. Алло. Саламатсызбы? Саламат, айта кой, катуураак. Мен сизге түш жөнүндө суроо берсем дедим эле. Айта кой, айта кой. Акыркы күндөрү жакшы эле түш болуш керек деп ойлоп атам. Ошо машина тосуп, жолдун жээгинде турсам, анан буудайды үстүнө түшүп атам да, буудайдын үстүндө каза болгон агам бар экен, туктаган агам бар экен. Өзүм тааныган темчколдорум бар экен. Ошонун жообун сизден билсем дедим эле. Жакшы. Жакшы. Урматтуу улуу журтум, түштү эскиче кеп, баягы сууга айтып кой, анан жакшыга жооруп кой дегендин баары өзү туура эмес. Түштүн талабын так аткарыш керек. Түш периштелердин тарбия сабагы, түш Кудайдын мындай адамзатты оңдоочу эң биринчи бир мындай биринчи тартип жолдору. Түш бул улуу рухтан берилет. Ошолордун бир керемет касиети. Ошон үчүн түш эгер бузулса, издениш керек. Мен эмнемен кетип атам деп. Анан тобого жаныш керек. Колдон келсе баягы кан чыгарыш керек. Колдо болбосо жети токош нан чыгарыш керек дегендей, бул түштүн талабы өтө так. Анан сиздин түшүңүз ушул жерде так берилет. Мына мен китепти мен муну жадыбалдай эле билем. Бирок баягы мындай тагыраак болуш үчүн машина, поезд, мото, автобус бул ааламдык күчтөрү катары. Ал ошо ааламдык күч экен да. Мисалы мына биз ааламдык күч катары кызмат кылып атпайбызбы, сүйлөп атабыз. Улуу күчтөрдүн айтар сөзүн, кылар ишин мына мен кылып атам, мисалга. Ансагандай ошол сизде да ошондой кызмат бар экен. Өзүңүздө бир касиет барбы, же калыстык барбы? Ошону жолдо туруп атасыз. Эми жол мына чыныгы жол башталды. Жалган дүйнө бүтүп атат, жалган түшүнүк бүтүп атат. Ошол чыныгы жолдо сиз турупсуз. Анан ошол буудай жүктөгөн машина дегени, буудай бул өтө түйшүк менен алынат го. Жүзүм, буудай болсо бул ушул эми утушуң, жетишкендик болуп берилет. Анан өтүп кеткен агам бар экен дегениңиз эми ошол улуу жолдо булар ааламда го, алардын түшүнүгү биздикинен бийик. Аларга пулдун деле кереги жок, аларга бийликтин деле кереги жок. Аларга бир адамдын аң сезиминен бийиктиги болушу. Анан ошол бир туура жолго түшүп атыпсыз. Жаныңызда тең туштарыңыз дегени бул өзүңүз менен жүргөн жөрө жолдошторго ошол кайра бир мындай жөлөмө күч катары берилет. Ал ошол бала жөнүндө кеп жок, ат эле бир мааниси болбосо. Анан ушул улуу жолго түшүп атыпсыз, же эфирден угуппу, же өзүңүздө бир өсүү болуппу. Анан ушул буудай жүктөгөн машина деген бул аягы ошол жетишкендик болуп берилет. Бул жерде ошо түштүн баары эле жакшыга жоорулбайт. Жаман түштөр кайсылар? Тиш түшүп калса, чач түшсө, кырсыгуу, керек болсо ушу жакындан ажырап да калышы мүмкүн адам. Тобого жаныш керек, издениш керек. Жаман түш кайсы дагы? Жылан чакса, ит капса, ат тепсе, өгүз сүзсө, мына ушул жакшы эмес түштөр. Дагы кандай? Бут кийимиңди таппасаң, кийимиң жыртык болсо, жылаңаш жүрсөң, бул жолуңду таппаганың, айбириң ачылып аткандыгы, жыртык кийим ушундай болуп чечилет. Баары эле жакшыга жоорулбайт. Бул түштүн, мынабу ааламдык байланыштардын максаты аягын карап көрсөң эле ушу жер пендесин өйдөлөтүү, бийик аң сезимге, мына бул бийик аң сезимге өткөрүү. Мына урматтуу улуу журтум, караңызчы жаңы доордо. Жаңы доордо медицина жоюлат деп. Бул кандай деген түшүнүк? Кантип медицина жоюлат? Сиз ушул улуу рахатка өтсөңүз, ак-карадан чыксаңыз, анатомияңызды туура иштетсеңиз, мисалы мына эки бөйрөгү үчүн иштебеш, эмнеге иштебей калат же ооруйт дегенде, могу жашоого мээрим төгүп турбасаң анда бөйрөгүң ооруйт дейт. Демек, байыркы кыргыз иштеген, ооруган эмес.
бирок элге жакшылык каалаганга бүлүнгөндөн бүлдүргө алма деген го, мисалга. А биз болсо бүлүнгөндө эмес, бүтүндү бүлдүрүп атпайбызбы? Бирөөгө азыр жакшылык каалаган адам маселе болсо керек. Мындай бийик сыпатка жеткен адам же болбосо бир кичинекей өспүрүмдөр эле бирөөгө жакшылык каалабаса, мына ошондо анан бөйрөгү ууланат. Мына ошентип отуруп, медицинада жок келечектин мыйзамы колубузда. Ошондуктан дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде, жаңы доордо могу нур дүйнөдөн жаралган, жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет деген мыйзам ошол. Дагы эмне болот жаңы доордо? Эмне кылыш керек? Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Алло, ассаламу алейкум. Угуп атам, айта кой. Алейкум салам. Сизге сурообуз бар эле. Бул сиз жакшы улуу кыргыз деген жакшы эмен алып барып, аябай жакшы элге совет айтып атасыз. Бул кандай, сиз тараптуу каласызбы же бул азыр бизде таксырлар көбөйүп кетпеди молдокелер? Кийин жагына кандай карайсыз ушул жагына? Жакшы. Макул, жакшы. Ушу бир сөздү аябай жакшы жаттап алсаңыздарды өзүңүздөргө ушу так жооп болот. Бүгүнкү күнгө чейин пенделер сыйынган, мындай сыйынган, мынтип сыйынат го? Чокунган, мындай дей бир кандай сыйынган диндер, ыйык аталган улуу касиеттүү пайгамбарлар, Муса, Иса, Мухаммед жанага чейинки пайгамбарлар. Ошол учурдагы эволюциянын деңгээлине жарактуу болгон. Ал убакта адам сабатсыз беле, караңгы беле, кайсы журтка берилген, ал кайсы улутка берилген. Ошол пайгамбардын кыргыз улуту жөнүндө, журту жөнүндө бир түшүнүгү болду экен. Ал ошо пайгамбарлар, ал кезде техника боло эле, ал кезде адам сабатсыз эле, караңгы эле. Ал пайгамбарларды Кудай ошол энергия жөнөтүп, илим берип, касиет берип, элди кармап келген. Ошо пайгамбарларга Кудай өзүнүн купуя сырын, акырет жүзүн, дагы адамзаттын астында жашоо жол жобосун өтө кыска аң сезимден эң төмөнкү тиби менен түшүнүк берген. Караңызчы. Ал ошол убакыттагы эволюциянын деңгээлине жарактуу болуптур. Кудай мындай баягы кичик балаңа деле биринчи класстын баласынын деңгээли болсо, мисалы сабатсыз болсо, караңгы болсо, өсүүдө. Анан балам кийимиңди кирдетпе, түз барып түз кел дегендей эле кеп болгон да. Азыр доор алмашты, алтын доор келди. Ар бир доордун улуу илими болобу? Ооба, ар нерсенин убагы болот, учур чагы болот. Бүгүнкү күн эртең кайталанбайт да. Учур чагы болот, улуу илими болот. Себеби ааламдагы адам дагы тынымсыз өсүүдө. Касиет, бул доордо касиет энергия күчүнө кирет. Элге эркин өсүү буйрулат, бурулуш болот, доор алмашат. Адам ааламдык түшүнүккө жарактуу жан дүйнөгө ээ болот. Ошондуктан бул жерде бирөөнүн динине мен шек келтиргим келбейт, бирок эгер азыр сен динде боло берсең, анда ак карага бөлүп атасың да. Биз бөлгөн жокпуз да мына. Бул жаңы доордо бөлбөш керек. Сыган да жакшы. Ада Кудай жараткан, орус да жакшы. Жаман деген адам өтө жакшы. Себеби жаман сенин күзгүң. Жамандагы кемчиликти менде жокпу деп өзүңөн изде. Биз бир бүтүмдүкпүз. Ошон үчүн ал сезон бүттү десек болот. Жүрө бериңиздер, бирок эртедир кечтир түшүнөсүздөр. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Катуураак сүйлө, угуп атам. Арстанбек байке, саламатсызбы? Мен таныштарым бар эле, ошолор түшкөлү боюнча сурап берчи деп жатышат да, кошунам. Айта кой. Түшүндө күйөөсү жок, аял киши, түшүндө эркек кишинин чапанын анан бут кийимин кийип жүрүптүр. Ушул эмне болот дейт да. Аябай жакшы түшү экен. Жакшы түшү экен, азыр жооп берейин. Ооба, ушу түштөн башталат. Урматтуу улуу журтум. Бирөөнүн түшүнөн, бирөөнүн мүнөзүнөн, бирөөнүн сөзүнөн сабак ал деп берилет да. Эми ошондо бул чындык. Эркек кийимди кийсе, аял киши батинкесин кийсе, бул аял азыр адам деги эле универсал болуп жашаш керек. Азыр эркектер эне сыпатка өтүш керек деп. Себеби
Эркек кызылгандуулук менен жүрө берсе, эмоция калтырасың да сен ооруп каласың, же инфаркт, инсульт, сахарга айланат дейт. Эне сыпат көтөрүмдүү го, кечиримдүү го, сезимдүү го. Ансыгандай ошондой универсалга өт деген бир кеп. Анан бул жерде ошол эркек эгер түшкө кирсе, бул кайып бирлер адам ата, кызыр ата болот. Кийимин кийип атат. Кийимин кийгенде ошол кайып бирдей бир кызматың бар деп, бут кийим өзү кызмат болуп чечилет. Анан ошол сырт кийиминин өңүн айта албай калдыңыз, ошол бир мындай караңгы түс, же болбосо караңгы бир иш кыл деп атат да, мындай мен ачыкталып баратам го, бирөөлөр батасы бул караңгыда иш кылат го, ушундай бир керемет экен. Ушундай болуп чечилет. Анан бир кененирээк телефондо дагы жиберип берейин. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Берип баштайрыңыз. Саламатсызбы? Угуп атам, катуураак сүйлөй кой. Мындай суроо да Арслан ага. Еврейлердин предсказаниясы бар экен да. Манаш дегендин тукумдары акыретте сактап калат деп, азыркыга чейин ошону издеп келишет экен да. Анан ушу биздин кыргыздар менен байланыш барбы? Абдан жакшы, туура, ыраазымын. Бул чындап эле кыргыз дүйнөнү сактап калат, урматтуу улуу журт. Сиздер өзүңүздөрдү баалашыңыздар керек. Улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагасында калат дегендей, бизде улуу ушунча касиет бар. Мен кыргызды эмнеге жакшы көрөм деп өзүнчө ойлонсом, мен касиетин жакшы көрөм. Мына кыргызда башка улутта, мисалы, төкмө барбы, манас барбы, сейтек барбы, кыргыз табиатка сыйынат дейт да. Мен ооба жеренеге сыйынам, себеби жеренеден жаралганмын. Сыйынып эле эмес, кыргыз сырдаш болот, пикирлеш болот, иштетип болот. Мына оту менен шаманчылыгын кылып атат, суусун башынан айдап төгүп коюп атат, таш менен төлгө тартып коюп атат дегендей, ансыгандай ошол кыргыздын өзгөчөлүгү аалам жер менен гармонияда ошолорду иштеткенде болуп атат. Анан бул өтө туура кеп, мен аябай ынанам. Анан мен бул жерде менде ошентип берилген, мен ант алганда ааламдын ашу аян байланыш берилгенин астында мен кыргыз журтун ойготуучу, адам тукумун боштондукка куткаруучу, чыгаруучу көктөн буйрулган чыныгы инсанмын деп. Демек бул адам илим ушул могу акыркы. Эгер азыр эскиче болсо өлүп калган атат адам. Эскиче жүрсө, жан дүйнөсүнүн таасири табиатка тийип, табиат адамды жеп койгон атат. Ошо анан эмеле сиз айткандай кыргыз журту куткарат адамзатын. Көпүрө болуп берет ушу ааламдык түшүнүккө өтүүгө, ааламдык маданиятка өтүүдө. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Арсланбек байке, мен сизге жана экинчи суроомду бере албай калдым эле. Сиз мазарга сыйындыңыз беле? Мазарга кандай карайсыз? Анан могу Манжыла атага көп барышат экен, илим билимге, ден соолукка, ар кандай суроолор менен. Ушуга барса болобу? Жакшы. Сиз өзүңүз бардыңыз беле Манжыла? Жакшы. Мен Манжыла атага барган эмесмин. Ооба, менен мазарда энергия бар экенин, таза жер экенин жокко чыгара албайм. Табыгы илимде так берилген жерлер бар, мен азыр ушуну так окуп берейин. Мазар ээлеринин жаралуу максаты. Мазар ээлери жаралганда эле адамзатты акыретке үндөйт. Үлгү көрсөтүү үчүн жаралган. Мазарлар 6 катар дүйнөнү аныктап, сезим өстүрөт, ыйман жолуна тарбиялайт. Мисалга, ушу Меккедеги Каба таш, бул да мазарлуу жер. Сулайман так, Ысык көл, ошо Манжыла ата, Чештөбө, Кочкор ата жана башка деп. Кыргыз жерине эмнеге келди? Биз ошо 5 орус аялдап келип, пресс-конференция берип бир жылдары, мына 2011-жылдары. Алар эмне деп атат? Кыргызстан это энергетический деп атат, информационный центр деп атат. Карасаңыз. Дагы ыйык жерлерге сыйынуунун жолдору, ыйык жерлерге сыйынуу бул ыймандуулук, акырет жолу, Кудайга сыйынуу, эки дүйнөгө таазим этүү, сүкүткө жетишүү, табиат аалам сырларын ачуу болот. Табиатсыз жерде жашоо жок. Ошондуктан бул жеренеге таазим этүү, жеп аткан наныңа таазим этүү, жашап аткан абаңа таазим этүү, ичип аткан сууңа таазим этүү, бул мазар ээлерине таазим этүү. Анан менин өзгөчөлүгүм бар азыр.
мен ушу мазар ээлери, табият ээлери, аалам күчтөрү, ыйык адам күчтөрү Арстанайга кызматка буйрулган, укугун коргойт деп ааламдан берилет. Бул эмне деген сөз дегенде, биз ушул азыр элге сабак өтүп аткан кезде өзүм бошотуруп туруп эле ушу аалам күчтөрүн, табият күчтөрүн, ыйык адам күчтөрүн чакырабыз. Ошондо адам эстейт, ыйлаган ыйлайт, эстеген эстейт, буту колу чымыраган чымырайт. Ошентип мазар ээсин деле, арбайды деле энергиясы толгон адам чакыра алса болот. Мисалы мен барбайм, мен тетирисинче чакырам. Себеби ошондой энергияга, мындай утушка же сыпатка калыптанган. Анан мындай мазарлап эле жүрү берүүнү мен айтат элем туура эмес деп. Мазарга бардыңыз, сыйындыңыз, нан чыгардыңыз, кан чыгардыңыз, өсүү жок сиздечи. Өсүү болбогондон кийин ал калып кала берет. Сиз мазардан кичине тазаландыңыз, жеңилдеп калдыңыз, үйгө келдиңиз, пендеге айланып алдыңыз. Сиз илим алсаңыз, сиздин мээңизде жашайт, китеп колуңузда сизде өсүү болот. Мазар ээси деле, ата теги арбай деле, Кудай деле, Алла деле азыр адамды өст деп атат, өйдөлө деп атат. Бийик аң сезимге өт. Мына арбайлык сыпатка, инопланет сыпатка, Кудай сыпатка, адам сыпатка калыптан деп атат. Анан бул китеп, илим колуңузда болсо, анан эфирден эми Кудай буйруса дагы үзүлбөстүр. Алыбыздын келишинче бул 6 жыл айтсак да түгөбөйт. 30 жыл айтсак да түгөбөйт. Себеби улам өсүүгө жараша берилип атат да, мунун аягы жок. Анан бу жерден угасыз, кайра бу жерге салыштырасыз, анан өсүү болот. Мазарды аралап жүрө бербеңиздер, урматтуу улуу журтум. Мына ошо Меккеге да жөнөшөт. Бирок улуу кыргыз чыныгы сөздөр, чыныгы иштер, чыныгы күчтөр менен сакталат дегендей. Кээ бир адам элди туурап барат, кээ бир адам паланча пай деле барды, мен деле барайын дейт, кээ бири ынтыгып барат. Бирок бу жерде так берилет, кыргыз журтунун башын аттап ажыга барууга болбойт деп. Эмнеге дегенде, улуу ыйык адам өзүнүн касиетин тааныбай бир майдаланып атат. Мейли экскурсияга барыңыз, мейли ош жерге барган мындай эл жерди көргөнү барыңыз, кандай сыйынат жана башка. Бирок мындай Алланын ыраазычылыгы үчүн орозо кармадым дегенде өзү бул туура эмес. Сиздин организмиң эс алсын деп ааламдагы акылдуу зат, акылдуу күч ошону берген. Анан анын ыраазычылыгы ага мисалы мындайча айтканда бир тыйын деп айтсак болот. Ошон үчүн мындай эскичиликтен чыгыш керек, урматтуу улуу журтум. Бирөөлөр бизде мынтип айтат да, бул динсиз болуп калды депчи. Көчөдө бир байкуш бүгүн бир намаз окуган жигит же бир таксыр. Мен 2 мечит салган адаммын. Атамды ажыга жиберген адаммын. Илимди сиңирип, жеп, өйдөлөп өп кеткен адаммын. Ошондуктан биринчи сын коёрдон бурун ошого бир ошонун бактысын, ошонун бир жан дүйнө байлыгын, ошонун турпатын, ошонун түшүнүгүн, ошонун түзүлүшүн сындап, ошого жетип туруп анан сын койсоңуздар туура болот, урматтуу журтум. Кыргызда мен аябай кубанып атам, эмеле кинем айтып өткөндөй. Кыргыз өзүн азыр таанып баштады, аябай изилденип баштады. Чындап эле улуу журт экенбиз, чын эле ошо ааламдан буйрулуп келиппиз. Ааламдык, ошо ааламдашуу болуп атпайбы азыр? Глобализация дегендин дүйнө эли билбейт атат, ал бир башка кырын көрүп атат. Глобализация деген бул дүйнөлөшүү болот. Бир менен өзгө бир идеяга өтөт, табият кырсыктатат. Ааламдан мыйзам түштү да. Түшкөндөн кийин адам мыйзам эч нерсени чечпейт, мына азыр чече албай атат го. Ошондуктан дүйнөлөшүү болот, ошо ааламдашуу болот. Ааламдашууда кыргыз элинин ушу жан дүйнөсү ааламга жарактуу болгондуктан ааламдашууга жол көрсөтөт. Ошол касиети менен. Ошон үчүн кыргыз цивилизацияга бир кирип кеткен жок, же жоюлуп жок болуп кеткен жок. Кудай тараптан ушул уютку катары гана кармап келген. Ооба сырттан агым диндердин түрү көпкен го, башың айланат. Хизбут Тахрир жана башка бир бала дегендер. Мисалга баары эле сакал коет, баары бирөө Сирияга үндөп атат, бирөө бир башка кепти айтып атат, бирөө телевизор көрбө деп атат, бирөө китеп ачпа деп атат, башын каңгып өтөт, бирөө манас жок деп атат, бирөө ал дин туура эмес деп атат. Анысы кандай ошол келген сырттан келген дин, сырттан келген саясат, сырттан келген кредит процент, ушунун баары бир кыры кыргызды кыйратса, бир кыры кыргызды ойготту. Денесин чыйралтты. Ушу депутат жана башка дегени бар. Чыйрыкты, баягы чыйралды. Эми ойгончу мезгили келди. Мен кубандым, эл ойгонду.
койгон жокпуз. Керек болсо карапайым элди ойготуп койдук, бүттү. Эми бирин бири окутуп атат, бирине бири билишинче сабак өтүп атат. Мисалы биз канча жерге ошол ордо ачып койгонбуз. Ошол ордо деген качып кеткен касиетти отургузуу, кутуну отургузуу, ошол түшүнүккө жеткирүү. Мына ааламдык сөз сүйлөнсө, ааламдык түшүнүктө болсо пендече ойлор мынтип жылтып качып кетет да. Мисалы чынык адамдар отурса, чынык сүйлөгөн адамдар отурса, жаман адам жанында болобу мисалга. Улуу түшүнүктөгү адамдар болсо утурумдук нерселер кетет да. Анысы кандай ордо деген ошундай улуу ойлорду духовный психологический центр же болбосо орусча айтылганда бул дүйнөгө көчүрүлөт. Бул кыргызды мен дүйнөгө таанытам, кыргызды баары бир дүйнө тааныйт. Бүгүн бир өнүкпөгөн, жетишпеген улут катары көрүп атса, эртең бул бир кайып бирлер турбайбы? Муну эл дешке деле болбойт турбайбы? Муну адам дешке деле болбойт турбайбы? Булар бир пендечилик жашоого токтолбойт турбайбы? Булар байлык бийликке маани бербейт турбайбы? Булардын ою көктө турбайбы деп ушинтип бир баалап келет. Бизге бөлүнгөн убакыт байып калды, урматтуу улуу журтум. Башка багытыңар жок. Ааламдан мыйзам түштү. Көкө теңир, көк асман ээси жөнөкөйлүк менен буйрук берет. Бекер жок сөз деп жокко чыгарсаңар, чындап жаныңарга ээ боло албайсыңар. Жаңы доордо жашоо үчүн тийиштүү илим керек. Болбосо жашоо саат сайын тизгинделе берет. Түш жоору, асма суроо болсо жана шашып калды, кыскача 706 988 188 телефонуна же болбосо ошол эле 775 988 188 телефонуна чалыңыздар. Ошо WhatsApp 706 988 188. Анан YouTube кабалдар чыгарып атат. Ошондон Арстан Алай Кут деп көрсөңүздөр болот. Ошо Лебединовкада өзүм сабак өтөм. 2-4-6 базар күнү кечикпей барып бир кабыл алып, өзүңүздөргө сиңирип бир пендечилик жашоодон чыгыңыздар. Эмки жуманын биринчи күнү кечки саат 7-де жолукканча сак саламатта туруңуздар. Ошо ичиңиздеги тозоктор, ичиңиздеги кыш мүнөздөр, ичиңиздеги кырс мүнөздөр кетип, көкүрөгүңүздөрдө бир бейиш, бир көкүрөгүңүздөрдө бир боштондук, көкүрөгүңүздөрдө бир жаз пайда болсун.